Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Бүгүн сиздерге окуучулардын билимин тест аркылуу да баалоону жолун көрсөтөм. Ал үчүн биз Google формада тест түзүүнү үйрөтөм. Google'га кирип, биринчисин тандайбыз. Ылдыйга түшүп, открыть Google форманы басабыз. Мынакей чыкты. Новая форма деген басып, бул жерге биз сабагыбыздын атын жазып алсак болот. Кайсы сабак? Кыргыз тили. Описанияга 8-класс. Ушул класстарга кыргыз тили боюнча тест түзөбүз биз азыр. Эми бул жерден биз настройкалап алганыбыз жакшы биринчи. Ал үчүн биз ушул баскычты басып, 3 чекитти настройканы басабыз. Бул жерден биз ушул жерге галочка коюп алабыз. Бул галочканы койсок, окуучу бир эле жолу гана кирип тестке жооп бергени мүмкүнчүлүк болот. Эми ушул баскычты бассак, мына тест деген чыгат. Тест дегенди тандап басабыз. Бул жерден тестти жандырып, ушул жерде баскычтарды яна экөөсүн алып коебуз. Себеби дегенде бул жерде калтырып койсок, биринчи жооп берген окуучунун туура эмес жооптору чыгып калат. Ошону экинчи окуучу көчүрүп албаш үчүн ушул жерден галочкаларды алып коебуз. Мына мен алдым. Ал эми үчүнчүсүн калтырып койсоңуз болот. Бул жерде сиз балл белгисиз канча балл алганын гана көрө алат. Эми бул жерден биз сохранить басып, настройкабызды сохранить этип алабыз. Мынакей. Эми ушул жерди бир бассак, биз мына жазсак болот. Бул жерге биринчи окуучу аты жөнүн толтурушу үчүн биз окуучунун аты жөнү, андан соң один списканы бир басып, бул жерден текст деген тандап коебуз. Анан обязательный вопрос деген сөз бир бассак жанып калат, жанып туруш керек. Ошондо гана окуучу аты жөнүн жаза алат. Эми биз тест түзүүнүн суроолорун жазыш үчүн мына ушу плюсту басып, биринчи суроону жазып баштайм. Сүйлөшүү стилинин негизги максаты. Эми вариантын жазыш үчүн биринчи вариант 1 дегенди бассак, бул жерге вариантын жазабыз. Доклад жазуу. Добавить вариантты бассак, экинчи вариантын жазсак болот. Тезис түзүү. Дагы добавить кылабыз. Пикир алышуу. 4-нчү вариант. Маалымат жазуу. Бул жерден биз туура вариантын белгилей алабыз. Белгилеп, бул жерден мына көк галочканы алып коебуз. Бул жерде көк галочканы басып, эми туура вариантын белгилеп, бул тестке суроосуна жооп берсе, биз канча балл беребиз? Мисалы, 1 балл деп койдум. Мынакей. Эми готованы басып, койсок, мынакей даяр. Эми экинчи тестибизге өтөбүз. Ал үчүн биз мына ушу плюсту басып, тесттин экинчи суроосун жазабыз. Диалогго көпүнчө мүнөздүү стиль деп тесттин суроосун жазып, вариант 1-ди басып, вариантын жазып чыгабыз. Экинчи вариант. Үчүнчү вариант. Төртүнчү вариантын жазабыз эми.
4 вариантты жазып бүткөн соң көк галочканы бир басып алып коебуз. Галочканы бул жерден туура вариантын белгилеп канча балл беребиз? 1 балл. Готованы басып даяр. Мынакей ушинтип сиздер улантып жазып кете бересиздер тесттерди. Улантканда мына плюсту басасыздар. Эми даяр болгон тестибизди даяр болгондон кийин биз мына ушул баскычты басып бул жерден электронный даярдасаңыз да болот. Мен бул жерден мына ссылка түрүндө даярдаганды тандадым. Ушул ссылканы бир бассам, мына ушинтип кыска ссылка даяр болот. Бул жерге бассам, галочка болуп, мынакей даяр чыкты. Эми копировать бассам, даяр болгон тестти мен поделиться алам. WhatsApp'ты тандап 8-класстын группасына жөнөтүп коебуз. Мен азыр мына жөнөтүп койдум WhatsApp'тан. Эми ал сиз жөнөткөн кыргыз тилинин тести мына ушинтип түшөт окуучулардын WhatsApp'ка. Мына көк ссылканы басып киришет окуучулар.